Урматтуу телекөрүүчү, бул МТС телеканалы Таң шала программасы. Биз берүүбүздү алдын көздөй улайбыз. Алгачкы саатта алгачкылардан болуп студиянын орун алган коногубуз бар. Кесиптешим, келиңиз тааныштырыңыз. Ооба. Соңку учурда мындай мыкты өнөрлөрдү жаңылап элге жеткирген нерселер көбөйүүдө. Өнөрлүүлөр көбөйүүдө. Мына ошол өнөрлүүлөрдүн арасында жаш таланттуу мырзаны чакырганбыз. Бул инсан комузтун коштоосунда ар кандай дүйнөлүк музыкаларды чертип жеткирип келет. Комуз жалгыз эле комуз менен эмес, ага музыка кошуп, ар кандай жанагындай шөкөттөө менен жеткирип келет экен. Тагыраагы комузчу Барсбек Камчыбеков бизде конокто. Кандайсыз? Саламатсызбы? Кубантагыңыз менен. Келиңиз, кандай келдиңиз? Комузчулар соңку учурда не кылып атат? Көрдүңүзбү, кесиптеш комуздун буроосу да башкача экен. Чүкөлөрдөн коюп коюптур. Ооба. Бул атайын өзүңүз жасагансыз. Бул айтып берсем болот. 2022 жылы Европага поездка болгон, гастроль болуп. Мен негизи эки ансамбльде ойнойм, солист болуп. Ибарат фольклордук ансамбль, анан Кайбар деген ансамбль. Ошол Ибарат ансамбль менен ошол Европага поездкага чыгып, анан уставар комузду бул Мирбек деген киши жасайт. Мирбек Элдияр деген байке экөө жасайт. Ошол байке айтат, мен сага белек кылайын. Бул комуздун негизи башында жазалганда чүкөсү да жок болчу. Биякта шпон деп коет, астыларда жазалган эмес. Анан кетерге аз калганда белек кылып берейин деп комузун чытап кет деди. Неки бир сюрприз болсун деди. Анан хорошо деп калтырдым. Калтырсам, эртеси күнү барсам, ушундай комузду татынакай кылып жасап коюптур, бияка чүкөнү тагып, бетине шпон чаптап, ошол ойдон алып чыгам. Сизди чакырганыбыздын себеби дагы мынакей эми, жаңы жыл келе атат, жакындап калды буюрса. Анан жаңы жылдык музыкаларды дагы жакшы ойнойт экенсиз. Ошол чыгармаларды ушундай майрамдарда, мисалы 14 февраль келе атканда сүйүү жөнүндө ойноп, ушундай кыласызбы же негизи репертуарда бар беле? Айтып берсем болот. Мен негизи эми баштап атам десем болот. Кызыгуум бул, кандай десем, орусча айтканда сольный карьерага эми кызыгып атам десем болот. Анан негизи мен ошол идея башында кичинекей кезимден эле бар болчу. Ушу комуз менен чертип чыкты биздин агаларыбыз, Эляман байке, Чолпон эже да көптөгөн. Ага чейин эле оюмда бар болчу, бирок тилекке каршы алакта колуман келчү эмес, опыт да жетишчү эмес, музыкалык жактан дагы көп түшүнчү эмес. Мына азыр анан келип, бул ошол жаңы жылдык ыр жөнүндө Instagram, TikTokто жакшы кетти. Бул ырды деген идеясы мындай болчу. Баягыда биринчи кар жады. Биринчи кар жаганга чейин эле гумдагы ёлканы жаан келгенде эле барып тартканбыз түнчүндө. Тартып, ошол роликтин смыслы ошондо болчу. Биринчи кар жааганда эле, чтобы люди почувствовали вот эту атмосферу, мы взяли и сняли этот ролик. То есть до того, как снег выпадет, ошол кар жааганга чейин эле даярдап койдук. Анан ошол оюбуздагыдай болду. Кар жаары менен киргиздик. Видео пабликтерге тарады. Андан кийин ошо ойдогодай кетти да. Ошол биякта деген эң башкысы идея керек болот. Анан эмне үчүн контентти тартып атасың, ошол болуш керек да. Өтүп кеткен ырларды жөн эле тартып берсең, ал элге көп жага бербейт. Ар бир контентти тартарда Максат болуш керек, ооба. Сон кесиптеш, кечиресиз, жаман көрбөсөңүз, бир комуздун күүсүн угалы. Келиңиз. Балким эл аралык күүлөр. Ооба, ошол жаңы жылдык чыгарманы аткарып берейин. Ошону аткарып бересизби? Алгачкылардан болуп, кайсы чыгарманы аткарабыз? Күл аткаралы биринчи. Биринчи күүдөн. Келиңиздер, анда комуздан күү аткарып берейин. Токтогул Сатылганов атабыздын 9 кайрык деген күүсү бар. Ошол күнү аткарып берейин.
бар болсун. Баракелде. Барысбек мырза, чүкөдөн турган кулактарындай күйлөгөнгө да оңоюраак болуш керек ооба. Кайлуу? Ооба. Жогоруда сүйлөшкөн музыканы буюрса биз алдыңкы нөттөрдө угабыз. Себеп дегенде биздин Темирлан мырза кичине музыка жагынан жардам берип турса, анан Барысбек мырза аны комуз менен коштоп коймокчу. Келиңиз маектерди уланта берели. Эки ансамбльда солист болуп иштейсиз. Канча жылдан бери иштеп атасыз ал жакта? Эң башкы жанагы сиздин ушундай жакшы чертип калганыңызга эмне себеп болду? Канча жыл болду, Канча жыл болду? Кармап кол ойнотконуңузга. Мен комузду кармаганыма мектепте окуп жүргөндө ошо 4-классынан бери чертем. Себеби үйдө атам комузда чертет, ырдайт. Бул байкем дагы чертет. Бул эми байкы канда бар нерсе. Ошон үчүн кичинекей кезимден эле беришкен комузга. Барып үйрөнүп, өзүм кызыгып, байкы биринчи бир кружоктон баштагам, кичинекей кружоктон барып, Шарипа Кемелгазиева деген эжекебиз үйрөп эң биринчи комузду баштагам. Андан кийин келе берип, ушул 3 жыл мурун Закирбек Дүйшөнбек уулу деген агабыз бар, комузчу. Ошо кечээ эле Өзбекстандын дагы эмгек сиңирген артистин сыйлыгын алды. Калп айтпасаң эмгек сиңирген эл артистке чейин, биринчиси, туура эле айтып атам. Ошол агайыбыз дагы 3 жыл мурун барып, кандай десем, бир чоң прирост болду. 1 жылда эле ошол чертип жүргөн нерсемди кадимкидей жакшы үйрөнүп алдым да. Анткени себеби ошол сабак берген адамдан да көп нерсе зависит этет. Мен дагы өзүм сабак берем азыр комуздан. Ошол агайды көрүп, черткенин көрүп, кадимкидей бир мотивация алып барып, ошол 1 жылда эле кадимкидей чоң өсүү болду да комуз черткенде. Ошол бойдон 2-3 жыл талкпай агайдан үйрөнүп жүрдүм. Андан кийин бир баягы комузчуларга эме деп коет. Адам жазганда почерк болот го, башкача болот. Бир адам жазса бир почерк болот, экинчиси башкача болот. Ошол бир айтканда ошол ар бир адамдын өзүнүн почерки болуш керек. Комуз черткенде деле ошондой. Билбейм, баягы фаршлактар болобу, коңдун салмагы болобу, бир өзгөчөлүк болуш керек. Ошол салмакты табыш керек, укканда эле билиш керек. Так, муну деген Барысбек чертип атат, муну деген дагы бирөө чертип атат деп. Ошондон кийин өзүмдүн эмемди издей баштадым. Отуруп баягы чертесиң да, отуруп чертип атып. Өзгөчөлүк издеп баштадым. Өзгөчөлүк издеп баштадым. Грубо айтканда өзүңдүн стилиңди издеп баштайсың. Ошол андан кийин анан ушинтип отуруп баягы кавер тарткан ойго келди. Ошентип анан тартып атабыз азыр. Комуздун өзү менен дагы буюрса кичине эл аралык музыкаларды чертип бересизби? Ооба. Чыгармалар дагы. Жакшы экен. Демек анда биз буюрса алат экенбиз. Анда кандай кылдык кесиптеш? Анда Темирлан мырза даяр болсо, биздин тема, музыканы коюп берсе, аны коштоп биздин тематикабызга жараша жаңы жылдык маанай жараталы. Анда эмесе Жана айтпадыкпы кесиптеш. Вирустун башында балатын орнотуунун акыркы мүмкүнчүлүгү. Дал ошо байланыштуу. Келиңиз жаңы жыл тууралуу чыгармага күбө бололу. Темирлан мырза даяр болсо бизге музыканы коюп берсин. Музыка коштоп турса, Барысбек мырза, музыка даяр, анда биз кеттик. Майли. Кыскартканбыз атайын. Негизи эле музыканы кыска жазат экенсиңер, Түшүндүрүп берсем болот мында. Менде деген албетте ар бир музыканын толук дагы варианты бар. Кыска дагы. Баягы рилстерге, тиктокторго жаза алган варианты бар. Анткени азыр билбейм, заман ушундай. Телефонду ачасың, 3 секундтун ичинде адамга ошол видео же тартып кетет, же ушул мээ өзү бат-баттан ошону кабыл алат да. Же тартып кетет, же көрүп калат. Ошон үчүн ошол 3 секундтун ичинде сен ошону элге жеткирүүгө жетишиң керек да. Андан ары да көрбөйт, 1 минутадан көп болсо видеонун аягына чейин көрбөйт. Бир 30 секунда, 40 секунда болду.
ушул именно социалдык тармактан ушул жагы кетет да. Мен бир тараптан ойлоп кеттим бизден кеткен техникалык катачылыкпы деп. Жок, бул өзү ушундай болуп жасалган. Анан баягы өзүм ойлорум бар. Кечке эле кавердагы эмес, бир YouTube'да альбом создавать этким келет. Бул күү жагынан бир 10 чактыдай күү кылып чертем. Студийный запись менен күүнү жаздырып, YouTube'га чыгарып, себеби байкадым көп киши күү уккусу келет. Мен мисалы машинада кетип баратасың, YouTube'дан күүнү басып коесуң, артынан автоматически кете берет, 10 күн уга бересиң, ошентип кете бересиң. Ошондой эле кавер менен тоже узунураак кылып, бир 10 чактыдай чыгарманы бир альбомго киргизип койсок, 2 альбом тең даяр болуп калат, отурат, кое берет. Болду. Ошол менен баягы оюм тилегим ошондой да. Ошойдон өзүмдүн эменде калып калат. Комуз үйрөнөм дегендер деле ошол күүнү көрүп мисалы үйрөнө берет. Мен өзүм башыман өткөн аябай көп күн YouTube'дан издейм, жок эч жердечи. Мисалы бир күн үйрөнгүм келип атат дейли, издейм, эч жерде жок. Же аны түшүрө албайм, же киргизе албайм. Баягы запистер бар, илгерки запистер, күлөрдүн чертилгендери, бирок ал запистин баары тилекке каршы ар бир адамда жок, анан интернет тармактарда жок эч жерде. Ошон үчүн ошол тилегим ошол күлөрдү да ошентип жаздырып, анан заодно беркинде контент да чыгат. Сонун идея. Жакшы план, жакшы максаттар бар турбайбы? Барсбек мырза. Анан жана өзүңүз айтпадыңызбы, 3 секундта кармап калса калды, калбаса калды, өтүп кете беребиз деп. Анан кээ бир видеолорго биз мындай дуушар болобуз да. 1 мүнөттүк болобу ушундай, анан 1 мүнөткө чейин аягына чейин эле кызыксыз нерселер да, бирок лайктар аябай көп, кесиптеш, комментарийлери керек болсо 100 миңге чейин барат. Комуздагы күүдө эң мындай кульминация, жанагы эң кызыктуу, эң пайдалуу, эң маанилүү жери кайсы жерде болуш керек негизи? Бир 3 мүнөт, 4 мүнөттүк күү болсо. Ошол мен айткандай эле баягы идея болуш керек. Ошол идеянын немеси болуш керек. Кандай десем, максаты болуш керек. Максаты болуш керек. Мындайча айтканда, кандай түшүнүк берсем. Допустим, бир тренд бар. Ошол трендти алдыңдагы ошол именно трендовый отрывогун аласың, который известный бүт жерде. Ошол жерин чертесиң. Если ал эмес, чарманын башын чертип салсаң, эч кимге укуктуу эмес жерин чертсең, аны элдер түшүнбөйт эмнени чертип атат деп. Сен именно ошол чыгарманын известный жагын алып туруп чертсең, ошондо анан бул эми бүт жерде эле ушундай иштебейт. Бул эми именно ошол трендтерде да. Эми мен айтарым өмүр бою эле же кандай десем, кечке эле тренд тартып жүрө бербейбиз. Ошол трендти именно айтсаңыз ошондой, анан аз ойлонуп атам, более мындай кандай десем, качественный контент, бул толугу менен чыгарма, толугу менен клип. Баягы чтоб айтып атпайбы, 3 секундта эле элдер тартып кетмегенде эмес, ушу 3 мүнөткө чейин полный кызык кандай кылыш керек болуп атат да. Ал үчүн описаниясында туура жазыш керек, кызыктырган бүт көп нерсе бар. Ошол 3 секундта кызыктырып кетиш керек, 3 мүнөттө көргөндөй кылып. Так, Барсбек мырза, бизге 3 мүнөттө эң кызыктуу, биз кечке уга тургандай тренд музыкадан чертип бериңиз келиңиз. Каяктан болот билбейм, өзүңүздүн репертуардагы бир чыгарманы чертип бериңиз. Баягы экинчи музыканын коштоосу менен ойлойм. Музыканын коштоосу менен Темирлан мырза даяр болсо бизге музыканы коюп берсин. Балким көрөрмандар билбей калышы мүмкүн. Бизде Темирлан деген музыкант бар. Биздин конокторубузга аябай дайым жардам берип, музыка коштоп берип турат. Өзү профессионалдуу музыка менен алектенген мырза. Келиңиз анда Темирлан мырза музыканы коюп берсе, биздин Барсбек мырза комуздун бөлөсүндөгү ажайып бир жакшы музыкалык чыгарма элге жаңырсын,
бул дагы кыска нуска. Азаматсыз. Жалаң кыска нуска варианттар келип Ооба, аябай күтүлбөгөн музыкалар болот. Биздин музыкант эле таң калып атат Темирлан мырза. Буга чейин тарыхта мындай кыска музыкаларды коюп эле кайра бүтүп калып атат деп өзү коштоп кеткиси келип атат го. Макул. Биз комуздан көп окуубуз керек. Албетте. Кайсы күнү турасыз, балким ырдап да коесуз. Жок, ыр жагынан. Такыр. Бүгүн даярданбай келдим десек болот. Бирок ырдайсыз. Бирок негизи ырдайм. Келиңиз анда бүгүн сизди таң эрте кыйналбай, көп эле угалы, элди орготобу, кайсы күнү аткарабыз. Кесиптешмелер сольдон чертип бербейсизби ырдасын? Кандай дейсиз? Кесиптешмелер сольдон чертип бербейсизби? Макул, кайсы? Келиңиздер баягы терип чертме күйчү айттым жаңы эле. Тоғыз сатылган тоғыз эме. Бир шилтеме күйдөн чертсем деп турам. Барган сайын шаңды болсун, Шекербек Шерполов атабыздын 3 мунак деген күйсү бар. Бул баягы менин угушум боюнча 3 муун деген сөз бул орусча которгондо 3 ошол поколениени түшүндүрөт. Ошол биякта ошол күнүн айтышы боюнча ошондой бир аксакалдардын сүйлөшү кетет. Андан кийин орто жактан орто муундун өзүнүн айтчу сөзү кетет. Андан кийин жаш муундун өзүнүн сүйлөчү сөзү бар. Ошонун баарын түшүндүрүп берген күй да. Чагылдырышып берген. Анда 3 муунду угала. Чуко менен күлөштө эле оор окшоп кесиптешеңчи. Ооба. Мен ойлоп атпаймынбы? Тарсага бир ай болду. Даярсыз. Даярбыз. Бали. Баракелде. Жакшы. Барсмек мырза, өз ишин мыкты билген инсандан жакшы маалымат ала алса болот да. Биз кесиптешмекөбүз сизди багы комузду мыкты черткен жаш өзүңүз айткандай муун деп калып атыңызбы, Z муун экенин билип атабыз. Анан сизден бир жакшы кеңеш болсун. Биздин бөбөктөргө, келечекте комузчу болом деген бөбөктөргө. Мен биринчи айткым келет, азыр көчөдөн басып барат деле же автобустан деле карасаң, көчөдөн деле карасаң, балдар комуз көп көтөрүп жүрөт. Мени ошол нерсе аябай, кандай десем, аябай сүйүндүрөт. Тыныш айтып атпаймынбы, өзүм да сабак берем, кичинекей балдар менен иштешем. Анан кичинекей балдардын кызыгуусу ошол нерсеге, ушул
баягы биз кылган аракет менен болсо деле бизге чейинки агаларыбыздын көбүнчө аракети менен баягы элге сиңип ошол жагып ошол нерсеге кызыгып балдар келип атканы аябай сүйүндүрөт. Айтарым комузга жазылганда, комузду баштаганда ноталык знание сөзсүз түрдө болуш керек. Анткени мен өзүм деген комузду баштаганда нота үйрөнбөй баштагам. Ошол себептен кийин кыйналып жүрүп, анан окуп, анан кийин баягы түзөлүп кетти десем болот да ошол жер. Ошон үчүн албетте баштаганда өзүңдүн ишиңдин профессионал болуш үчүн сөзсүз түрдө нотный знание болуш керек. Комузду баштаганда анан туура мугалимди тандаш керек. Анан эң башкысы кызыгуу болуш керек. Анан баягы айтылгандай 1% талантың болсо дагы 99% бул эмгек. Демек, могу устатты дагы туура тандай билиш керек дегенди айтасыз, э? Ооба. Анда кесиптеш биз көп эле кармай бербейли. Бул мырза дагы бир жумуштарга барат экен. Ошон үчүн келиңиз биздин көрөрмандарды келаткан жаңы жыл менен бир куттуктаңыз. Сизден бир куттуктоо болсун. Барыңыздарды келе жаткан 2025 жыл жаңы жылыңыздар менен куттуктайм. Барыңыздарда эң жакшылыктар эле болуп турсун. Комузду угуңуздар, комузду сүйүңүздөр, жана Таңшоло менен бирге болуңуздар. Таңшоло менен бирге болуңуздар. Чоң рахмат. Айтканыңыз келсин. Сизге дагы ийгиликтерди каалайбыз. 2025 жылы мындан дагы жакшы чет элдик музыкалар чертип, элди сүйүндүрө бериңиз, таң калтыра бериңиз. Иштериңизге ийгилик. Чоң рахмат. Бар болуңуз. Биз болсо программабызды уланталы. Бул НТС телеканалы Таңшоло программасы кесиптеш айттым эле. Буюрса 9-дан өтүп лизингка тээп калабыз деп. Барган сайын шаңдуу болуп баратат. Биз болсо экинчи саатыбызды кадам уланттык.